23 күндөгү көнүгүүдө мен жазганмын. Жашоодогу миссиямды кантип табамын деп суроо берилген темада. Ошол жерде миссияңызды кантип табуу керектигин ар бир кадам суроолор берилет, көнүгүүлөр берилет. Ошол көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, суроолорго жооп берип отуруп, өзүңүздүн жашоодогу миссияңызды, жашоодогу өзүңүздүн предназначенияңызды тапканга жардам берет. Мисалы, мен сиздерге окуп берейин. Учурда эмнеге жашап жүргөнүбүздү билбей, эмне менен алектенүүнү таппай жатабыз, чындыгында. Бүгүнкү күндөгү темабыз сизге абдан чоң ачылыш жасайт деген ойдомун. Анткени ар бир экинчи аялдын, мындайча айтканда, адамдардын көйгөйү кантип өзүмдү табамын, кантип жашоодо өзүмдү туура эме максат коюп, ошол максатыма жете алам деген суроо менен алып урушуп келатышат. Жашоодогу максатыңызды табуу, миссияңызды табуу үчүн эң биринчи сизде өзүңүзгө болгон ишеним болуу керек. Мисалы, кээ бир айымдар бар. Либо кулинария ачсамбы, же швейный цех ачсамбы, же тигинде ачсамбы, же мындай ачсамбы. Алардын максатын сурасаң, лишь бы акча зарабатывать этиш. А кээ биркилер бар, акча экинчи орунда, бирок мен өзүм ушул жумушту жасагандан рахат аламын. Мага эгерде ушундай мага эме мүмкүнчүлүк болсо, ушул ишти бекер жасаганга да даярмын дейт. Потому что мен бизнес сабактарга көп катышкан эмесмин, бирок мен өзүмдүн башымдан, өзүмдүн моюмда сезгенимди айтып берейин. Өзүң жакшы көргөн жумушту тапканда, кала берсе ошол бекер иштегенге да даяр болосуң. Мисалы, мен YouTube каналдарга күнүнө 1 саат 2 сааттан убакыт бөлүп атам. YouTube каналдарга видео тартып, киргизип, мен ошол эмеден бекер иштеп атам. Башка айымдар көрсүн ушул сабактарды. Убактысы болсо, ошол сабакты көрүп, арасынан жок дегенде бир кеңешти болсо дагы алып, анан мага ыраазычылыгын айтса депчи. Мына ошол бекер иштегениңиздин аркасынан сиз акча зарабатывать этесиз. Мындайча айтканда, именно ошол ишиңизден болбосо да башка жактан акчалардын эмеси келип баштайт. Эми улантабыз. Бир нерсе менен алектенүү үчүн көңүлүңүзгө жакын бир иш менен алектенип баштаңыз. Жашоодо өз ордун тапкан адамдар канчалаган иштерди башынан өткөрбөгөн дейсиз, Мисалы, Эдисон деле лампочканы чыгарыш үчүн бизге канча миң жолу канчалаган пробаларды кылган да, бир жолу кылып жасап туруп болбой калды, все, таштап койгон эмес. Ал ошол түшүндө көргөн, кандайдыр өзүнө келген знактарды, белгилерди, Кудайдан берилген ушуна белгилерди карап отуруп, точно таппаса да ошонун аркасынан издеп терең түшүп казып отуруп, все равно мен бир нерсе кылышым керек деп түштөрүндө аян берген, адамдар менен сүйлөшүп отурганда ошол сөздөрү ага как эме белги катары берилип турганда, мына ошентип отуруп ал лампочканы ойлоп тапкан. Ойлоп тапкандан кийин гана мен жашоодо өзүмдүн эмемди таптым, идеямды ишке ашырдым деп өзүнө өзү чоң баа берген. Андан кийин ар түрдүү багытта өзүңүздү сынап көрүүдөн чарчабаңыз дейт. Биз бир орунда турбаш үчүн ар түрдүү багытта иштей беришибиз керек. Бир иш болбоду, значит, болбойт экен. Ошол боюнча самооценкасы түшүп, чарчап, менин жолум жок, мен деген колумдан эч нерсе келбейт деген ар түрдүү шылдоолорду айтып, жатып калган эмебиз бар биздин. Кайсы багытта басып баратсаңыз да, аракетиңизди толук ошол ишке арнашыңыз керек. Демек, чарчоонун ордуна тескерисинче энергия алып, андан башка жумуштарды бүтүрүүгө кошумча күчүңүз пайда болот, эгерде сиз өзүңүздүн жакшы көргөн жумушуңузду тапсаңыз. Эгерде сиз өзүңүздүн жакшы көргөн жумушуңузду таап алганыңызда, сизге айланаңыздагы адамдар колдоо көрсөтүп баштайт. Туура кыласың, давай ушундагы мен сага жардам берем, мен кандай жардам тиет деп, мына ушинтип сиздин жакындарыңыз сизге поддержка берип баштайт. Эгерде чындап өзүңүздүн хоббиңизди тапсаңыз, мындайча айтканда, жакшы көргөн жумушуңузду эмне үчүн? Мисалы, сиз айтышыңыз мүмкүн, мага уруксат бербейт, по-любому мага тоскоолдук кыла беришет, мен жолдошум көнбөйт, же дагы бир нерсе деп айтышыңыз мүмкүн. Потому что сиз өзүңүздүн чыныгы жумушуңузду таба элексиз, сизден ошондой кандайдыр бир коркунучтун, страх эменин вибрациялар чыгып атат дагы, ал бул жактагы адамга влиять этет дагы, болбойт деп тосуп коет. Качан сизден чыныгы өзүңүздүн жумушуңузду тапканда, мындай ушундай высокий вибрациялар чыгат, адамда ушундай толкундар, искралар чачырап турат дагы, бул жактагы адам аны сезет. Чындыгында бул башоту менен ошол ишке кириш баштаптыр. Давай мен жардам берейин деп өзү аракет кылып баштайт да. Жолдошуңуз жардам бербесе дагы, незнакомый адамдардан жардам келет, мүмкүнчүлүк келет. Мындайча айтканда, Кудайым сизге бирөөлөр аркылуу ушундай чоң жолдорду ачып бериши мүмкүн да. Эми
жашоодогу миссияңызды табуу үчүн чөйрөңүздөгү адамдардын сизге жасаган мамилесинен да билип алсаңыз болот. Эми өзүңүзгө суроо бериңиз. Жакындарым, айланаңыздагы чөйрөңүздөгү жакын адамдарыңыз, өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен жасап жаткан жумуштардын кайсы бирине көбүрөөк көңүл бурушат? Ар бир адамдарда талант бар да, мисалы. Ар бир адамдарда өзүнүн жөндөмү бар. Ар бир адамдын ошол жасаган ишине баа беришет ар ким. Эгерде сиз мисалы мен сиздерге идея берейин. Мисалы бизде кыргыздын айымдары хозяйственный келишет. Үйдө жумуштардын башы көтөрүлбөйт, ошентип отуруп жашоосу өтүп кетет да. Демек, сиздин үйдөгү жасаган жумуштарыңызга кайын журтуңуз жакшы баа берип, ушундай таза, тыкан, жакшы иш кылат деп, кошуналарыңыз сизге ушундай эме кылган болсо, значит, сизге эмне иш кылсаңыз көбүрөөк суктанышкан болсо, демек ошол сиздин чыныгы хоббиңиз. Мындайча айтканда, балким сиз мисалы менин оюм клининговая компания ачышыңыз мүмкүн. Мындайча айтканда, ошо өзүңүз сыяктуу айымдарды чогултуп, жанагындай средстволорду, тазалай турган средстволорду алып, жанагындай документтерди, налоговый бир нерселерди бүтүрүп туруп, элдерге өзүңүздүн услугаңызды реклама кылышыңыз керек. Мындайча айтканда, ар бир адамдын жашоо шарттары кандай да, мисалы, кээ бир түнү күн иштеген адамдар бар, семьялар бар. Аялдардын мисалы бизнес жасаган, үйүн жыйнаганга убактысы жок болуп калат. Же болбосо, ошо үйдөгү кандайдыр бир ишти кылганга адам таппай калат. Ушундай учурлар болот. Мен башымдан көп эле өткөн. Мисалы, менде деле азыркы учурда кээде ушундай эме кыз таппай калам. Үйдү жыйнаганга, же болбосо бала кызымды ушундай караганга, жакшы да Инстаграмдан таап калып, жанагындай часовой нянкалар бар экен. Канча саатка договор болсо, ушунча саат карап турат, ага чейин мен өзүмдүн жумушумду бүтүрүп алам. Мына ушундай услугалар бар. Ошондуктан азыр өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен жасап жаткан жумуштардын кайсы бирине көбүрөөк көңүл бурушат? Экинчи суроо, адамдар менин эмнеме көбүрөөк басым жасашат? Айтор бул жерде, бул китепте ошо 23-көнүгүдө жашоодогу миссиямды кантип табам дегенде, мен сизге суроо берем, толтура суроолор бар бул жерде. Аябай көп суроолор бар. Ошол суроолорго жооп берип кетербиз, анан аягында уже сизге кандайдыр бир эме келет. Кандай десем, ясный болуп калат да эмеңизчи, ой жүгүртүңүз. Мен деген ушул нерсеге кызыгам, мен ушул нерсени кылам деп жүргөм, качандыр бир мурда мечтать эткем, бирок унутуп калган турбаймынбы деп өзүңүзгө өзүңүз мына ушундай эме берип баштайсыз, поддержка берип баштайсыз. Дагы акырында ошол жака сиздин мурдагы багытыңыз башка жака кетип аткан болсо, акырындан резко поворот кылып башка жашоого бурулуп кетишиңиз мүмкүн да. Ошон үчүн мен бул китепти чыгаруудан максат, аялдар, мен ушул кезге чейин айткам да, адам 21 күн өзүнө кандайдыр бир жакшы нерсени адат кылып алайын десе, привычка кылайын десе, мисалы мен эң биринчи кезекте Бишкекке көчүп келгенде, жолдошум ошол эмеге фитнес клубка биринчи жолу алып барганда, мен аябай тартынып, ушундай тартынчак болчумун. Адамдардын көзүнө карай албай тартынып болбойт да деген. Потому что менин эмеме ошондой коюп коюшкан. Болбойт да. Адамдар көрсө эмне дейт, бул деген эмне кылып жүрөт залда деп ойлошу мүмкүн деп. Мен ушул кезге чейин айылда жашадым, андай нерсе болгон эмес менде. Анан сен уже өзүңдү мындай свободный кармап жүр деп залга алып кирди. 21 күн. Ошого чейин мен бир китепте окуганмын. 21 күн эмне менен алектесең, ошол сага адат болуп калат, привычка болуп калат депчи. Мен өзүм байкабаган абалда ушундай 3 неделя тынбай маш кылып жүрдүм, фитнес клубка барып. Кийин уже кандай гана проблема жаралбасын, кандай гана тоскоолдуктар болбосун, менин азыр залга барышым керек. Мен азыр колум бош эмес деп залга өзүмөн өзүм кетип калдым. Проблемаларды артка сүрүп, болсо болот, болбосо жок. Уже мага адат болуп калды. Залга барбасам мен тура албайм. Тренировка кылбасам тура албайм. Андан кийин ошол нерсени байкадым да, значит бул туура. 21 күн бир нерсени кайталап кыла берсеңиз адат болуп каласыз. Эгерде 21 күн ушакчы, күйүкчө ушундай адамдар менен тынбай мамиле жасай берсеңиз, сизге ошол дагы бирөөлөрдүн жашоосун обсуждение кылып, бирөөлөрдү көрө албаган ушундай жаман эмес сизге адат болуп калат. Жөн тура албай каласыз. Бирөөлөрдүн жашоосун сүйлөшүп жамандамайсыңыз, сиз тура албай каласыз. Бул сизге уже адат болуп калган. Канча баш тартпаңыз, все равно уже адат. Адаттан арыла албайсыз. Андан кийин 21 күн бою мен медитация жасадым. Мисалы, ошол кезде мен эч жерде иштебейм, жолдошум да эч жерде иштебейсиң, үйдө отурасың деп ушинтип эме койду, макул деп. Бирок туталанам, үйдө отуруп эмне кылсам экен депчи.
Ошентип отуруп мен өзүм ушул кезге чейин такыр иштебеген, колумдан келбейт деп мурда келген коркуп ушундай страх менен баштай турган бир иш мага ушундай жол ачып бер деп Кудайдан суранып 21 күн эмес 28 күн медитация жасадым. Потому что үйдө эме иш жок, жалгызмын. Өзүмдү алаксытыш үчүн ушундай эксперимент кылып баштадым. Мына ошентип 28 күн эрте менен кылам. Оюмдун бардыгын ошол каяктан кантип келиши мага кызык болуп атты да. Мен эгерде ушинтип эксперимент кылган болсом кандай болот экен, кандай мүмкүнчүлүктөр келет. Чтобы ушундай бир жумуш чыксын, мен ошол жумушка баргандан коркойм. Ал жумуш ушунчалык менин эмемди, жашоомдогу чоң эме өзгөрүүлөрдү алып келсин деген эме койгом да, максат койгом. Ошентип отуруп 28 күн аткардым дагы, кийин уже унутуп калдым. Где-то бир айдан өткөндөн кийин жолдошум келди дагы. Мына ушундай бир только иностранецтер иштеген Бишкекте мультфильм жасайсың деп калды. Өмүрүмдө мультфильм эмес, компьютер кармаган эмесмин. Мультфильм жасай албайм деп менде ушундай страх болуп атты. Ал жерде эч кандай эме жок, коллектив деген ушундай аябай сонун кылып мактап мен барып көрүп келдим. Чындыгында аябай сонун болчу, жанагындай американский эмеде мультфильмдерди жасадык. Бирок мен мультфильм жасабадым. Только жана мультиктердеги голосторду жасап жүрдүм да. Барып, бирок менден даже билесиң деп сураган жок. Ушунчалык сонун кабыл алышты, ушунчалык бир башкача эмеде өзүмдү сездим да, башка бир ааламда жүргөндөйчү. Сенин талантың эмес, сенин бар экениңди ошол жерде сыйлашат адам катары, өздөрү менен кошо алып жүрүшөт, үйрөтүшөт, бир эме менен жардам сурап барсаң, жаныңда эмеге, ушунча с удовольствием жардам беришет. Ошентип мультиктердин үндөрүн жасап алып, уже ошол мультфильмдер болуп жатканда сенде кандайдыр бир ушундай сүйүнүч, кубаныч болот да. Ошону мен жасадымбы депчи, ага чейин коркосуң, болобу болбойбу, жактырабы жактырбай, азыр мен уят болуп калсамчы деген ушундай эмелер боло берет. Уже ошол ишке киргенден кийин мен үйрөндүм. Мага мүмкүнчүлүк беришти. Сен ушул жерде үйрөн. Анан кийин үйрөнүп бүткөндөн кийин биз сени менен эме кылабыз. Үйүңдө үйрөнбөйсүң, келесиң, биз ошол офисте үйрөнөсүң. Андан кийин уже сен работаңды кабыл алып баштайбыз деди. Даже мага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Ошол жерде с нуля кирип туруп үйрөнүп жатканыма мага акча төлөп берип атышты да. Ошон үчүн мен билбейм, мен ишенем. Кандай гана вопрос болбосун, жөн гана Кудайга коюп коем. Өзүң күтпөгөн жерден, күтүлбөгөн жерден ушундай мүмкүнчүлүктөр келип калат да. Мына ошондон кийин мен деген өзүм творческий адам экенмин. Мен ушундай бир өзүмдү күн сайын ар тармакта сынап көрүп, анан кийин өзүмдүн талантымды ача алат экенмин деп, ошондон кийин мен уже жашоом башкача болду. Өзүмдүн талантыма баа бердим, өзүмдүн жөндөмдөрүмдү акырындан изучать этип баштадым. Демек мен